Бүгүн 26 июнда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы менен COVID-19 штабынын биргелешкен жыйыны өттү. Анда БШКнын жыйындарын онлайн трансляция кылуу боюнча талкуу болду. Кыргыз өлкөсүндө пандемияга байланыштуу шайлоо кандай шартта өткөрүлөт жана шайлоочулардын коопсуздугу каралабы, шайлоого кандай даярдыктар бар деген негизги суроолордун үстүндө маалымат жыйын өттү. Жыйында БШКнын мүчөсү Аттыр Абдрахматова Кыргызстандагы бардык шайлоо участкаларында шайлоочулардын коопсуздугу үчүн тазалоо иштери жүргүзүлөбү деп саламаттык сактоо министринин орунбасары Нурболот Үсөнбаевга суроо узатты. Ошол 2,5 миң шайлоо участкасында 13, 11, 13, 15ге чейин биздин шайлоо участкаларынын мүчөлөрү иштешет. Андан кийин мен пикиримче азыр биздин силер бекиткен алгоритмге ылайык биз арды добуш участкасын ачкандан мурун ар бирин текшеришибиз керек. Туура, анткени маселага билетин учак менен учкан иш-аракет болуп кетип кетишет да, бирөө текшерилбей калып, анан ортодон ооруп калып, добуш берген участкага келген адамдардын баары ооруп болсо чачып калат. Ошол себептен мынакей 2,5 миң шайлоо участкасында иштеген бардык биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн биз жана ПЦР анализ аркылуу өткөзө алабыз, өткөзө албайбызбы? Үсөнбаев биз тескерисинче биринчи шайлоо участкаларындагы кызматкерлерди текшеребиз, себеби жарандар шайлоого келишет, а кызматкерлер оорулуу болуп чыгышса, анда бул коркунучтуу деп жооп берди. Биринчи ушул текшерүүнүн максаты эмне болду? Мына 2400 участкада иштеген алжырдан бир 20дан киши болгондо дагы ошол жерде жеринде болуп калат, ошону 25 миң шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бар. 25 миң десек, ошолорду текшергенде эмне кажет болду? Булар деген источник инфекция катары каралбайт. Алар деген наоборот келген кишиден жугузуп алышкан. Биз ошол мына 2500 жанагы иштеп аткан адамдын наоборот сактай турган жолун караш керек. Аны деген оорулуу же оорулуу эмес экенин аңдап болбосо. Кыргызстанда жалпысынан 2500 шайлоо участкасы бар. Ал эми шайлоо участкаларында 25 миң кызматкерлер иштейт. Талкууда коронавируска карабай парламенттик шайлоо өткөрүлө турганы айтылды. Өлкөдөгү пандемияга байланыштуу азыр бардык облус райондордо өзгөчө тартип менен иштеп келишүүдө. Күзүндө өтүүчү шайлоо өз убагында болот. Бирок ар бир жаран өз ден соолугуна кам көрүп, өздүк гигиенага баш ийүү керек. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков дал ушул маселелерге токтолду. Өтө турган шайлоо участкактар ошо шаарларда абал курчуп атат. Бүгүнкү күнү штабтын да чечими бар. Көп чогулуштарды, чогула турган мероприятиялардын баарын токтотсун деген. Жоопкерчилик менин оюмча ар бир адамда, ар бир гражданда болуш керек. Себеби айтылган штабтан чыккан чечимдер, министерство здравоохранения айткан сунуштардын баарын аткаруу биздин ар бирибиздин укугубуз, милдетибиз да. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдалбекова албетте биз шайлоочулардын коопсуздугун биринчи орунда карайбыз. Бирок күзүндө өтүүчү шайлоого азыртадан тарта даярданып жатабыз. Андыктан бул маселе боюнча биз дагы да карап иштеп чыгып, бул жердеги коллегиялык топ менен кеңешип турабыз дейт. Албетте коллегиалдуу органбыз, биз өзүбүздүн дагы жумушчу кеңешмелерди өткөрөбүз. Бирок жана жергиликтүү өз алдынча жергиликтүү кеңештердин шайлоосу боюнча 20 күндүк мөөнөт калган, ошол активдүү фазада болчу. Активдүү фаза албетте биз өзгөчө шарт болуш керек эпидемиялык жагынан. Албетте бүгүнкү маалыматка таянсак, ушул активдүү шайлоо процессин өткөрүүгө бүгүнкү күндө шарт жок. Анткени жергиликтүү шайлоолордун жана үгүт фазасы болчу. Үгүт иштерини мен түшүнгөндөй бүгүнкү күндө абал курчуп атат, ошондуктан бүгүнкү күндө шарт жок. Бирок мен ойлойм, биз чогуу мониторинг жүргүзүп, дагы улам ушундай маалыматтарды алып турсак, мен ойлойм, биз оптималдуу чечимдерге келебиз деп. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдалбекова азыркы учурда шайлоочулардын саны 3,385,680 адамды түзөт. Ал эми күзүндө өтүлүүчү шайлоо сыртта жүргөн мигранттар да келип, шайлоого катыша аларын билдирди. Бирок өлкөдөгү азыркы пандемияга байланыштуу ар бир шайлоочу алдын ала текшерүүдөн өтүп, андан соң шайлоого катышат. Буга чейин БШК тарабынан парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөрү белгиленген. Жаңылай Баймуратова, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.